Assalamu alaikum YouTube suyucuları, urmattуу menин kanalımdын kattaloочулары. Geçe men kommentariylерге саякат номер 1 деп ушул комментарийлерге жооп бердим эле. Bir neçe adam görüптүр, bir neçe adam pikirlerini жазыптыр. Бүгүн мен дагы ошол комментарийлерге уландысын, комментарийлерге жооптун уландысын берейин деп жатам достор. Анткени көрүп турасыздар, бизде саясий абал абдан курчуп бара жатат. Кандай болуп курчуп бара жаткандыктарын өзүңөр байкап турган болушуңуздар керек. Ошондуктан дагы бир ушул комментарийлерге уландыны кылалы. Элдин ичинде кандай пикирлер болуп жатат? Бул деген бир баягы мындай элге анализ берүү болуп саналат да. Кандайдыр бир деңгээлде менин каналым абдан чоң болбосо дагы ошол өзүнө жараша баягы көрүүчүлөр суроолорун берип, ошолорго жооп иретинде ушул таң эртеңден ушул берүүндү даярдадым достор. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Так, биринчи суроо. Play Market кечээ да жазды эле бул Play Market деген. Мен суранып кетем, ушул атыңарды жазып койсоңор, жок дегенде менин атым Түкүнчө деп ошол комментарийиңердин алдында жазып койсоңор жакшы болмок да. Эми бир бекинип алып сүйлөгөн адамдай болуп эле мындай кылганыңар анча туура келбей калат экен да. Адахан Мадымаровду 1995 жылдан бери тааныйм. Биздин канча деген чоң ата, чоң энелерибиз Мадымаровдун президент болушун каалашып дүйнө салышты. Менин билишимде Адахан Мадымаровду түштүк регион көбүрөөк колдойт. Негедир түндүк туугандар Мадымаров десе алардын оюна каркараны саткан, Бакиевтерге тоң кийгизип, баш кийим кийгизген, аферист, түлкү, курук сөз сүйлөгөн адамды элестетип ой жүгүртүшөт. Мен партияда жүрүп, канча түндүктүк туугандарыма түшүндүрүп деле, жасаган иштерин деле айтып түшүндүрө албай чарчадым. Play Market'in сөзү. Эми достор, мындай да адамдар ушундай бир түшүнүк баягы бизде регионалдык түндүк түштүк десе ушул Адахан Мадымаров десе эле ошол Адахан Мадымаров өзү канча жолу түшүндүрүп деле келатат. Ушул Бакиевчи, Бакиевдин бир көлөкөсү дегендей бир түшүнүк калат да, андай эмес туугандар. Бардык нерсени мезгил мына көрсөтүп жатат. Адахан Мадымаров чыныгы ушул коркпой бетине айтып, мына азыр президентке бир гана бетине айтып, ачык сүйлөшүп, мындай коркпой чындыкты айткан жалгыз саясатчы президенттин ушул азыркы кездеги болуп жаткан. Эми албетте ушул кандай гана окуя болбосун, ошол башчылардын байланышы жок болбойт. Бардыгы ошол эгерде башчы күчтүү болсо жакшы болмок да. Мисалы үчүн моундай азыркыдай бир элдерди көрүп атасыздар, мына азыр чоң казат дешип жигиттер идеологияны колго алышып, баягы мамлекет тарабынан кандайдыр бир аракеттер болбогондуктан ошолор өздөрү жандары карайып чыгып атышат, иши кылып кандай болуп чыгып атышат, элди жүргүлө чыгабыз деп ушундай болуп атат. Эгерде мен ойлоймун, Адахан Мадымаров бир башчы болуп, жок дегенде бир премьер-министр ушундай бир кызматта болгондо мындай нерселер болмок эмес. Бул нерселердин бардыгын ошол мамлекет бийликтегилер өздөрү колго алып, ушундай коррупцияга каршы албан иштер өздөрү жүрмөк да. Мен Адахан Мадымаровго дагы бир жолу айта кетейин, мен жөнүндө дагы абдан мындай пикирлерди жазып жатасыздар. Силер эмне дейт? Адахан Мадымаровдун эмнесин мындай андай мындай деп бир пикирлер жазып атышат да. Баягы эл деген ар түрдүү болот экен да. Ар кимдин өзүнүн пикири бар. Анын оозун байлап кое албайсың, анын мээсине кире албайсың. Эми мен дагы өзүмдүн билген, өзүмдүн койгон нерселеримди айтамын да. Ушундай нерселерди эме кылышат экен, бирок Адахан Мадымаров бул ушул Кыргызстанда порядокко келтире турган мындай тынчтык жолу менен, мен кечээ дагы айтканмын, тынчтык жолу менен кетишибиз керек да достор. Нам не нужны великие потрясения, нам нужны великая Кыргызия, улуу Кыргызстан керек бизге. Андай ызы чуу тополоңдордун кереги жок достор. Ошондуктан ушул жол менен алып кете турган саясатчы Адахан Мадымаров деп элестетемин. Дагы кеттик, эми дагы бул жөнүндө суроо болсо мен дагы айта кетем. Азыр мындай эмеден жазбай кете берели. Простой эл эмнеден коркуш керек? Терет ничего дейт. Албетте ушул коомдук абалдын курчуп кетүүсүнө эмне себеп болду? Эмне себептен ушул азыркы кезде чыгып атат? Ушул баягы өлгөндүн үстүнө көмгөн дегендей кыйналып турган элибизге дагы ушундай международный эл аралык бир
кээ бирөө адамдар ойлоп чыгарган деп жатышат, кээ бирөө өзү чыккан иши кылып барып кандай эмне болгондо дагы биздин башыбызга ушул эл аралык балекет келип, вирус келип түштү. Элдин жашоо акыбалы кыйындады. Андан кийин ушундай нерселер келип чыга баштады. Ошондуктан элдер чыгабыз деп жатышат. Бирок достор, мындай кичине баягындай цивилизованный болушубуз керек да. Эми мен баягында айткам, 3-чү жолу кан төгүүнү биздин эл көтөрө албайт. Bunun жол жоболорун иштеп чыгыш керек. Мен ал жөнүндө дагы айтамын достор. Азыр дагы кетели. Даярбыз. Бул сукалар менен дагы таш бараңга атып өлтүрөбүз. Жакшылыкты билбейт экен булар. Албетте, булар вообще жакшылыкты билбейт достор. Анткени бийлик тарабынан башынан күрөш жүрмөйүнчө булар менен канчалык элдин деңгээлинде бир көп болсо бир эмени тоноп алышы мүмкүн адамдар. Эми баягы чогуу болуп баралы сүйлөшөлү деп жатышат теге чоң казаттын жигиттери. Мен бир нерсеге түшүнбөй турамын да, бул жерде кандай бир юридикалык поледе буларга мисалы үчүн азыр мына мен баягы күнү айттым эле, достор, эгерде чын эле ушундай чоң ийгиликтерге жетишип күрөш жүргүзө турган болсоңуздар, мындай алдыңкы саясатчылар менен жолугуп, бир тегерек столду кылып туруп, кандайдыр бир комиссиялар түзүлүп, бир мамлекеттик деңгээлге, мамлекеттин өкүлдөрүнө, өзүңөрдүн өкүлдөрүңөрдү бир жөнөтүп, бир мындай өнүккөн жогорку деңгээлде болуш керек да. Буларды косо азырынча баягындай эле полемика, бирин бири эме кылуу, анын үстүнө кече жанагы Сыймык Жапыкеев айткан Альфонс Рак деген жестеси чыгып сүйлөдү. Мындай ушул элдин алдына чыгып сүйлөгөндө ар бир сөзүбүздү таразага салып, анан эртең кичине бир жеринен кылт этип туура эмес болуп калса кандай болуп калат дегендей ойлонуп сүйлөшүбүз керек да. Тиги Жапыкеев жигит айтты эле, Жумалиев Россияда окуган, анан эме деп. Эми ал сөз окубагандыгында деле эмес. Чынын айтканда бул Жумалиев эле эмес, буга окшогон серий кардиналдар абдан көп да. Эми серий кардинал дегенине капа болушпасын, чынын айтканда ошондой качантан бери кыргыздын канын соруп келе жатышат. А бирок жанагы Россияда окуду, көрдүңүздөрбү? Ошол чоң казаттын каршылаштары ар бир сөздүн маанисине эме кылышып, ошол сөздөн кармап элдин алдында ушулардын кандайдыр бир деңгээлде туура эмес сүйлөп жаткандыктарын көрсөтүп жатышат да достор. Мен дагы кадимкидей эле бир кичине бир мындай ишеничим кетип, ушул чоң казатчыларга бир мындай эме сыяктуу жүрөккө жарака кеткендей болуп эме болдум да. Ар бир сөзгө маани берсек, андан кийин дагы айта кетчү нерсе, ошол мен эми тааныбаймын. Албетте мен чоң саясатчы дагы эмесмин, мындай бир саясий эмелер. Мен бирок баягындай психологиялык адамдын ушундай жактарына көп көңүл бургандыктан, баягы күнү Максат Мамытканов элдин алдына чыгып сүйлөгөндө абдан эмоцияга алдырып, Жириновскийден өтүп каттуу сүйлөдү достор. Бул албетте мен рахмат, ошол күнкү сүйлөгөн сөзүңүз өз максатына жетти деп айттым. Бирок мындай психологиялык жактан алганда мынтип эмоцияга алдыргандыгы, ошол комитетте иштеп жүргөнмүн дейт. Бөлүм башчысы болгон экен, ушул коррупцияларга каршы күрөшүп, анан кийин ушул команда алмашканда сен түндүктөнсүң деп мен ачык эле айтып дейт, жанагы генеральный прокурор болгон кишини айттыбы. Мен эме кылды дейт, мындай. Бул жерде кичине элдин алдына чыгып сүйлөгөндө мындай элди козутуп, бир регионалдык жактан бөлүнүү жөнүндө сүйлөбөй, наоборот бир болуп, бир ушундай сөздөр кетсе, анан ошол эмоционалдык жактан дегенимдин себеби бир эмоцияга алдырбаса, бир бывший комитетчиктер, мисалы үчүн мына бывший деген болбойт өзү комитетте. Мисалы Путинди алалы, кандай гана нападение, кандай эме болбосун, баягындай бир калыпта кайнаганын чыгарбай, чыныгы мындай ишенсе боло тургандай бир мындай эме калтырат да, ишенич калтырат да. Ал эми комитетчиктердин ошентип ызы чуу эмоцияга алдыргандыгы бир аз ошол өзүнүн кесиптик деңгээлине мындай анча туура келбегендей болуп турат да. Адам качандыр бир кезде иштегенде ошондой кесиптик бир деңгээлге эме кылып, адам аркасынан адамдарды ээрчитиш үчүн бир ишеничке ээ болуп туруш керек да. Ушундай ушул чоң казаттагы досторубуз азыртан эле бир эки мындай азырынча мелкий булар билинбеген эмелер болгону менен мындай кеңири анализ кылганда адамдар кандайдыр бир терс көз караштарга келип калышы мүмкүн да достор.
мен айтайын дегеним ошол. Анан жанакы мындай кызуу кандуулукка алдыруучулук башка бул алиги Байманапский башкарманын илгери башкармалар болот эле ызы чуу болуп, сен бул буудайды эмнеге орбодуң, андай мындай деп камчысын көтөрүп алып, Нивага чыгып алып келген ошондой башкарманын образындай болуп калды да. Ошон үчүн ар бир ушундай элдин алдына чыгып сүйлөгөндө сөзүбүздү таразага салып, канткенде эме кылып кетет. Элди дүрбөтүп эле коюш эмес, элди ээрчитип, уюштуруп кетиш жагынан дагы болуп жатат да. Мына мисалы үчүн мен кечээ баягы күнү айттым эле, ушундай тегерек стол кылып, саясатчылар менен биригип, бир эме деген ал нерсе болгон жок. Булар менин оюмча, эгерде мындай болсо, мен айткам, силерден башка чоң казаттан дагы чоң нерселерди илгери Кулов тиги чоң кызматтарда турганда Калкан деген бир уюмду чыгарып, ушундай коррупцияга каршы эме болот деп, Калкан деп баягы илгерки пантүркизм деген сыяктуу эле бир уюмду чыгарып атасыңар, мамлекеттик стройго каршы деп. Акаев ошол Куловду камап жок кылган. Генерал, железный генерал, ал кезде Куловдун авторитети аябай чоң болгон. Ошону жок кылган, ушундай контра кылып жатасың, андай мындай да. Ал эми бул чоң казат деген, мен айткам баягы, эгерде ушундай 4-5 өңөр бывший сотрудниктер эмелер чогулуп алып эле күжүн кыла берсеңер, бир военный хунтанын образын кийип алыпсыңар деп. Хунта демекчи булар ошентип алдыңкы саясатчылар, азыркы иштеп жаткан Өмүрбек Суаналиевди баягы чакырып кетти. Ал дагы ошол сотрудник, келиңиз. Эми бул чыныгы эле бир хунтага чакырып, элдин арасында ушундай бир военный переворот боло тургандай сыяктуу болуп атат да. Элдер ээрчибей калат. Урматтуу чоң казаттын өкүлдөрү, мен деле сиздерди колдоймун. Чын жүрөгүмдөн ушул мамлекетте бир өзгөрүү болушун каалаймын. Ушинтип тентиреп жүрбөй биз барышыбызды каалайбыз. А бирок сиздердин азыркы алып бара жаткан жолдоруңуздар эмнегедир мындай башынан эле күмөндү туудура баштаган сыйкты. Бул менин жеке оюм, сиздерге дагы деле ийгилик каалаймын, дагы деле ушул көчтү оңдоп кетет деп ишенемин. Достор, анда эмесе дагы кеттик. Сиз дагы биригип Адахан Мадумаров менен кыргыз элин колдойбуз. Сиздердин бар экен сиздерге. Рахмат. Мен ушундай цивилизациялык жол менен мен Адахан Мадумаровдун ошол дагы бир жолу айта кетейин, эмнесин эме кылам. Тынччылык жолу менен башкалардай болуп ызы чуу кылып, элдерди эме кылбай, баягындай мен макул эмесмин же болбосо дагы бир кандайдыр башка кыймылдар менен башка адамдын жан дүйнөсүн өзгөртүү киргизүү менен бир бийликке жетүү, цивилизованный жол менен бийликке келип, анан ушундай жол менен кетүү да. Эгерде бийликке Адахан Мадумаров сыяктуу адамдар келсе, тез эле бийликте порядок болот, кан төгүлөр болбойт деп мен ошого ишенемин, достор. Ошон үчүн мен ушул кишини колдоймун. Ассалому алейкум дейт НЕ деген. Рахмат, чоң, жөнөкөй жана түшүнүктүү. Рахмат сиздердин ушундай колдоп берип жатканыңыздарга. Рубк мобил дейби? Ассаламу алейкум байке, чек ара жөнүндө бир изилдеп видео чыгарып койсоңуз рахмат. Кабыл Абилдаев. Молодец, Кабыл Абилдаев. Ушундай атыңы атап койгондугуң абдан жакшы. Ушундай кылып ким дагы суроо берсе алдына аттарын атап койгула. Достор, бизде бир бүтпөгөн чоң көйгөй маселелер бар ушул. Биринчиден ушул коррупция менен күрөшүү токтободу, күрөшүү токтободу эмес. Коррупция деген өзү токтободу, күрөшүү жакшы жүрбөдү. Бир ушундай элдин арасында негизи ушул бир коррупциядан чыгып кете экенбиз деп бүт бизди коррупция ажыдаардай чырмап алды да. Ал эми бийликтегилердин күрөшү болсо, маселен мен ушул СДПК партиясын бир ажыдаарга теңеп калганмын да, акыркы кездери ажыдаар болуп калган да. Бул СДПК партиясы шопурларын киргизип, ошол эле Атамбаев башкасын киргизип, чоң бир мамлекеттик аппарат ажыдаарга айланган да. Анан ошол СДПК партиясы кийинки шайлоодон дагы өздөрүнүн кандайдыр бир жолдор менен, албетте биз көп механизмдерин билип эле турабыз. Кантип бийликке келип, кандай эмелер болгондугун, эмне болгондо дагы ушул Жээнбеков бийликке келди. Ошол СДПК партиясынан. Келгенден кийин анан эмне болгондуктарын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Баягы ажыдаардын башында отуруп, мындай чоң ажыдаар болсо, ошону бияка рулетте отурган Атамбаев деген киши анан ажыдаардын куйрук жагына өтүп, алдына өзүнүн адамын чыгарып, эми сен башкар бул эмени деди. Анан Жээнбеков мынтип караса, ошол куйрук тарабында отуруп алып, сен оң жака, сен сол жака, сен муну карма дегендей буйруктарды бере баштагандыгы Жээнбековке жаккан жок бул нерсечи.
Муну баардыгыбыз көрүп эле турабыз да кандай болгондорун. Ошол бир партиядан чыгышкан, бир эме болгон, бирге жүрүшкөн, ушул эле олигархтар, азыркы Кубанычбек Жумалиевдер жана башкалар, булар баардыгы эле бири-бири менен дос. Мен ушинтип жеке ойлойм, балки партиясы башка болгону менен булар илгертен келе жаткан, баягы жуурулушкан бир ушундай адамдар деп элестетем да. Ушундай адамдардын тобу, биз ушундай адамдардын коомунда жашап келе жатабыз. Анан эле Вадим Прекрасныйден жакпай калды Жээнбековке, ажыдардын башында отурган Жээнбековке жакпай калды дагы, мынтип куйрук жагын карап турган, өзүнүн куйругун мынтип тиштеп туруп, жулуп туруп ыргытып берди да. Ыргытып туруп эмеге, капаска, үңкүргө салып койду. Өзүнүн эле эмеси. Анан дагы биякта дагы бир эми элдер, мен таң каламын да, ушул СДПК партиясы эмне болот деп. Мен мурда эле айтканмын, бул СДПК партиясы эгерде Атамбаев бийликтен кетип, ал эми кийин Жээнбеков бул партияны колдобой, мына Жээнбеков азыр СДПК партиясы деп, СДПК партиясы жөнүндө бир булардын бир тагдырын чечип, азыр СДПК партиясы де юре эки бир партия болуп турат да. Бирисинин офис эмелери бар, бирок ал жактагы баягы ким бир көтөрүлүшчү киши эме кылат СДПК деп. Анан биягы дагы СДПК, канча СДПК бар экени түшүнүксүз. Кече СДПК партиясы жардам берип жүрөт дегенден сүрөттөрүн карасам, ушул Атамбаевдин СДПК партиясы экен. Анда эмесе мындай бир буларга дагы бир укук берип, эгерде ошондой чын эле эл колдогон партия болсо, анда СДПК Атамбаевдики СДПК деп тиги кийинки киши ким эле ошонун фамилиясын кылып экиге бөлүп коюш керекпи, же иши кылып, же большевик, меньшевик деп коюш керекпи, бир юридикалык бир эмеге аныктоого келишибиз керек да. Ошондой баягы ажыдар өзүнүн куйругун мынтип, СДПК партиясы өзүнүн куйругун мынтип кесип туруп ыргытты дагы. Андан кийин бул нерсенин азыр мына жогорку кеңеште отурат, ошол ажыдардын бир эмелери, бөлүктөрү, буйруп баягындай эле коалиция, баягындай эле оң жака, сол жака деп башкаруулар. Кыскасы, мамлекетте бир мындай тунук саясаттын жоктугу, мына 3 жыл 4 жыл болуп атат жаңы президент келгенине, бир мындай коомдо ушул партия жактарынан, башка жактарынан бир өнүгүүнүн болбогондугу, кризиске эмне себептен ушундай тополоңдор болуп жатат? Бул бир жагынан саясий ушундай эмелер келип чыкты да, моменттер келип чыкты. Баягы Ленин айтмакчы, дагы элдер качан эмне деп ойлонболо баштайт. Баягы баш жактагылар мурдакыдай башкара албай, этек жактагылар мурдакыдай жашоону каалабай калган учурда. Чынын айтканда достор, абал оор. Мурда кыйын жакта, кыйынчылыкта жүрчү эле иммигранттар өздөрү тыйындарын таап, мына биз окшоп биякта жүрчү эле, эми көптөрү кайтып, мына кече айта кетмекчи эмигранттар жөнүндө. Кече ушул Оренбургда аялдар, кыз кишилер, бир нече адамдар бир мындай чычыр канактуу токойлордун арасында жатат байкуштар, чемодандарын коюп. Мындай кордукка кыргыз эли улуу ата мекендик согушта деле келбесе керек, элдерин орто жолго таштап коюп, ар бир адам үчүн Советтер Союзунда жооп берген, ар бир адамдын керк башы үчүн, мектепте кандайдыр бир мисал үчүн оору чыгып кала турган болсо, мектептин директорун иштен алып койгон керек болсо, бир ушундай азыркы кезде жоопкерчиликсиз заман болуп атат. МЧСиң аякта жүрөт. Бул МЧС деген ошол баягы сел болгон башкаларга жүгүрүп барыш керек. МЧС деген ушул ар бир адамдын тагдыры үчүн, бул дагы чрезвычайный ситуация, ушундай адамдардын талаада калып калгандыгы. Обязательно эле өлүп же бир эме болуш керекпи? Мен ушул таң калам азыркы бир эмелергечи. Кыскасы баягы эффективдүү күрөш жүрбөй, анан ушунун айынан болуп жатат достор. Ошол менин айтайын дегеним. Адахан Маратбек Ташиев дейт. Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров, Улукбек Кочкоров, Мелис Мырзакматов, Камчыбек Ташиев, Жанар Акаев ушулар бийликке келсе өнүгөбүз деп ойлоймун. Сыймык Жапыкеевди ген прокурор кылып коюш керек. 30 жылдан бери тоногондорун кустурат. Абдан менин жүрөгүмдөгү несени айтыпсың, урматтуу Маратбек Ташиев. Ошол чынын айтканда ошол адамдар ушул бийликке келсе өзгөрүү боло турганына, мына Адахан Мадумаров ким экенин билесиздер достор. Садыр Жапаровду деги билесиздер. Улукбек Кочкоров, мына кече теге Эрнис Бөрүбаевди чакырып келип, грамотасын берип, бир көз эмеге кылып ушундай мамлекеттин чыныгы министрлик жакшы адамдык касиетин көрсөттү да. Мындай министрлер, мен ушул
Улукбек Кочкоров бийликке келгенде өпкөлөнүп мына Жээнбеков бийлик алып келди. Демек өзгөрүүлөргө барат экен. Бул комитетчикти алып келди. Бул комитетчиктин Россиянын комитетчиктери менен байланыштары болушу мүмкүн. Чоң бир эмелерге каршы тура алганга анткени Россия башка бир чоң державалар бул жерде биз окшогон кичинекей мамлекеттер бир мындай бир ортодо этият саясат жүргүзүшүбүз керек да. Ал эми ошолор менен сүйлөшө турган, ошол комитетчиктин деңгээлинде комитетчик болуп сүйлөшө турган адамдардын бири ушул Улукбек Кочкоров. Мен ойлогомун, мен прогноз кылганмын, ушул эми оңолот экенбиз, премьер-министр коет деп. Ой, премьер-министрди коймок турсун, премьер-министрибизди эч жака жылдырган жок. Баягы эле премьер-министр иштеп жатат. Эми ал киши бул Жээнбековдун өзүнүн иши, өзүнүн саясаты. Биз мындай мен мисалы үчүн айта албайм ал жакта кандай эмне себептен болуп жаткандыктарын, башкаларын. Мен абдан чоң үмүтүм бар эле да бул Улукбек Кочкоров боюнча. Тилекке каршы ал үмүттөр эме болбоду, ушул баягы элге жардам берүү. Чын айтканда чоң бийлиги жок, бирок кыйналып жаткан слойго чынын айтканда жакшы жардам берип жатат. Эрнис Бөрүбаев сыяктуу, Эрнис Бөрүбаев дагы чоң бир саясий эмелерди жасап койду, мындай адамдар кылбай турган нерселерди жасап, адамдардын жүрөгүндөгү нерселерди ойготуп, сонун нерселер биздин эмебизде болуп жатат да, бир адамгерчиликтин ыйык туусун көтөрүп дегендей. Камчыбек Ташиев албетте патриот, кыйын жигиттерибиздин бири. Мына кечээки неме жанагы сел болгондо Камчыбек Ташиевдин элеси элестетти бизге, достор. Камчыбек Ташиев болгондо убагында жүгүрүп барат эле, убагында кылат эле деп. Жанар Акаев дейт. Жанар Акаев дагы азыркы кезде безилдеп, какылдап ушул бийик трибунадан сүйлөп, элдин, мигранттардын жана башка кыргыз кыйналып жаткан адамдардын талабын талашып келе жаткан жигит ушул Акаев болуп эсептелет. Жана Сыймык Жапыкеев деген прокурор. Албетте, достор, Сыймык Жапыкеевди дагы чоң бир кызматтарга алып келип, эгер ошондой эме болсо мүмкүнчүлүк бериш керек ар бир эмеге. Албетте азыркы кезде бирок Сыймык Жапыкеев чоң бир мындай тегирмендин ортосунда турат. Ушул аман эсен иштери жүрүшүп кетсе экен деп ойлойм. Мен бирок кичине булардын тактикасына анча көңүлүм чыкпай калды. Эми аман эсен эле болушсун, иши кылып жыйынтык чыксын, достор, жыйынтык. Ошол Украина, Марат Бекташиев дагы жазып тур. Украинада шайлоо таза өттү, ошон үчүн Зеленский утту. Бизде бүтүн Кыргызстан партиясынын эки жолу өткөн өзгөртүү ишти го. Роза эмбиякта жаман сөздөр жазып коюп турган окуп айлабайм. Биринчисинде, экинчисинде Атамбаев дейт. Достор, эми бизде баягындай жасалмалуу ошол эле шайлоо комитетинде ошол эле жогортон приказ болуп, мисалы үчүн мектептин мугалимдерине, врачтарга, интеллигенцияга ким айлык алам деген ошол эле РСте иштегендерге, налогтогуларга бардым. Эми булар дагы чиновниктердин дивизиясы дагы күчтүү, мамлекеттен акча алгандардын дивизиясы дагы күчтүү. Ошондой эле нерселерге студенттерди бир кандайдыр бир кысым кылып алып барышат, башка кылышат. Ушинтип баягы жогортон буйрук болуп, ушул адамды шайлайсың деп, ушундай системанын немесинде келе жатабыз да. Эми могу шайлоодо мен баягы айткам, акыркы шансыбыз ушул жок дегенде бир Адахан Мадумаровду ушул парламентке өткөрүп алсак, анан дагы президенттик шайлоо болот. Ал жагын дагы көрө жатарбыз, достор. Ошон үчүн аябай 3000ге, 5000ге сатылбай, мындай активдүү позицияда активдүү болуп, азыртан көз карашыбызды түздөп, аяк бияка чалынып кетпей жакшы кетишибиз керек да. Биз тынчтык жолун, достор, мен дагы айтамын, нам не нужны великие потрясения, нам нужны өнүккөн Кыргызстан. Бизге өнүккөн Кыргызстан керек, достор. Тынч болушубуз керек. Мен ошого дагы бир жолу үндөймүн. Канализация үйгө кирбейт, үйдөн чыгат. Бул менин баягы кыштакта ысык суу деп өзүмдүн үйүмө тарткан канализация. Эми, достор, мен сантехник же болбосо бир спец эмесмин да. Ошентип темасын коюп койгом. Эми анын ар бирине эле асылып, мен негизи эми айылда ысык сууларды киргизишпейт да. Мен ошо айылда үйгө суу киргизип, кир машина коюп, кир жугуч машина, автомат, ошолор жөнүндө передача кеткенин ошентип жазып коюптур. Ну ничего. Так, ким экен бул? Мухаммед Шомахмедов, рахмат, Шомахмедов. Мен 100% Кумар Канчкынбаев деген айтат. Мен 100% кошулам, Аллах колдоп, Мадумаров президент болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин, ошол күндөргө Аллахым бизди жеткизсин. Кумар Качкынбаев дагы, сизге кошулам, байланышсам болобу? Мен Москва шаарында иштеп жатам. Албетте байланыссаңар болот.
Эми мен байланышканда эмнени чечмек элем? Мен жөнөкөй гана блогермин, өзүмдүн оюмду гана айтамын. Чоң бир саясий күчүм жок, же болбосо менин бир силер ойлоп жатсаңар керек ошол Мадумаров менен сүйлөшүшсө керек деп. Мен Мадумаровду да тааныбайм достор. Анын телефону да жок, башкасы да жок. Мен бирок кече ушул Мадумаровду тааныган жигиттерге айттым, ушундай мекенде азыр ушундай бир эмелер болуп жатат. Партия кандай линияны, көз караштарды кармаш керек, ушулар жөнүндө бир аз тактап коюшубуз керек деп койдум. Мен партиянын мүчөсү эмесмин достор, кечирип коесуздар. Мен кандай гана алдыңкы күчтөр ушул азыркы кезде мына мен жүрөгүм ушул бир жагынан жылып, ушул теге чоң азаттардын бир эмесине кошулуп турам. Анан экинчи жагынан ушул кичине тактикалык жактан катачылыктарды кетирип жаткандай сезилип жатат бул жигиттер. Эми оңдолуп кететтир достор, оңдолуп. Эгерде оңдолбосо, албетте чабылып кетиши мүмкүн. Ушул дагы бир жанып келе жаткан үмүтүбүз жок болуп, баягы ар кимибиз ар жакты караган кыргыздар ынтымагы жок кете беришибиз мүмкүн да достор. Азыр баарыбыз чогулалы, баарыбыз мынтели эле деп атат. Кантип чогулуш керек? Эмне кылышыбыз керек? Кантиш керек мисалы үчүн? Эмне бир чоң бир интернет аркылуу баардыгыбыз кайрылуу жасашыбыз керек? Эмне кылыш керек? Мындай ачык элдерге мындай кылгыла деп айтып бербей атышат да ушул досторубуз. Ошондой урматтуу чоң азаттын уюштуруучулары, лидерлери кандайдыр бир тактикалык эмелериңерди көрсөтсөңөр, картанычы кандай кылышыбыз керек, кандай болуш керек. Мындай согуш түрүндө эмес, жанагындай Жумалиевдин үйүн барып туруп чаап алабыз, анан жүргүлө азыр барып сотко беребиз деген. Анткенге азыр эми болбойт. Азыр цивилизованный заман. Ошол эле Жумалиевдин бизде баягындай кандай десем бир феодалдык, олигархтык стройдо турабыз да. Бизде бир жагынан феодалдар кармайт да, феодал. Анан бир жагынан олигархтар кармайт дегендей эмелерди карган. Анан ал олигарх феодалдардын артынан ээрчиген эли бар, журту бар, баягы өзүнө ишенип кечетиги Альфонс Сезден сүйлөгөнүн көрдүңөрбү? Менин да туугандарым бар, бир туугандарым деген сөз намек берип, менин артымда бир адамдар турат деп. Булар көптөн бери орнуп алды. Баягы мисалы үчүн мите курт адамдын канына мындай мите жабышса, мите кене деп коелу да. Аны суруп алыш үчүн атайын май сыйпап, баягы айрыкча энцефалит деген шал оорусун тарата турган кенелер бар. Өтө этияттык менен суруш керек да. Эгер анын эле бир кичинекей кыпыны калып калса, анда бале басат да. Ошондой бул кенелерди биздин денебизге бүт кене басып бүткөн да. Ушундай коррупция биздин каныбызды, жаныбызды соруп турат. Буларга тонкий операция бирден акырын соруп чыгарыш керек. Анан келип туруп эле мен муну мынтип чыгарып алам десеңер достор, анда жаңылышабыз. Бул менин жеке көз карашым. Анан дагы эл бузар, журт бузар, бирдеке деп айтып жүрбөгүлө достор. Мен силерди жөн эле бир мен блогермин, ошол өз оюмду айтып жатам, айта берем достор. Мария Усупова дейт: Адахан Мадумаров элдин мүдөөсүн түшүнгөн чыныгы таза патриот адам. Сизге да ийгилик блогер. Рахмат, рахмат. Чыныгы патриот адам, чын айтканда достор. Мен айткам түшүндүрүп, муну азыркы современность, мына кече Украинада Саакашвилини кандайдыр бир должностко койду деп жатышат. Бул биздин современный, мен айткам акыркы феномен деп. Сиз эмнеге феномен дейсиз? Бул демагог киши дешпай, пикирлерин жазып тур. Феномен деген акыркы мындай союздардан калган тарбияны алып, ушул Аллахтан коркуп, мен жебеймин деп дүйнөнү чогултпай, кана айткылачы бир жерден кармайлы ушул Адахан Мадумаровду. Мен деле көп пикирлерин айтып, мен деле бул Адахан Мадумаровдун көп жактарын жактырбай келгенмин. Эми адам деген өзгөрөт экен, эме болот экен акыркы кездери. Мен эгерде Адахан Мадумаров дагы бир ушундай бир одоно ката кетирсе, мен ойлобогула ушул Адахан Мадумаров менен эме бол. Мен 6 секунд, мен азыр мен жүрөгүмдөгү нерсени айтып жатам. Азыркы кезде Адахан Мадумаровдай адам жок достор. Мындай дүйнө чогултпайын. Бардыгын бир жеринен иштаны булганган. Акча чогултушуп, фирмасын ача коюп, башка кыла коюп, башка саясатчылар айткылачы. Монун фирмасы жок, монун аялынын эмеси жок деп. Мен силер менен спорт этип ушул эмеге түз эфир кыласыңарбы, кандай уюштурсаңар мен айтып берейин. Жок Адахан Мадумаровдон башкасынын бардыгы байлыкка, бийликке эме кылынган адамдар достор. Ошон үчүн мен сыйлайм Адахан Мадумаровду. Патриот, албетте патриот. Так. Качан жакшы жасайбыз? Качан биздин бийликтегилер коррупция менен өздөрү күрөштү жүргүзүп, баягы балыкты башынан тазалап, аягына чейин до конца тазалаганда гана жакшы жашайбыз. Ага чейин достор, тентигенибиз, кыйналганыбыз, кыйналган, моундай бир-эки ызычуулар чыга берет, кайра баса берет. Ошондой. Муслимов мынтип коюптур. Рахмат Муслимов. Так. Азат Кудайбергенов. Туура айтасыз, Адахан Мадумаров элге түшүндүрө албады, арам бийлик элди кууратты.
Жок, Адакам Адымаров жакшы түшүндүрүп жатат. Биз өзүбүз анча түшүнбөй атабыз. Ар кандай ойлорду кылып, сен анан Бакиевичсиң, сен башкачысың. Достор, мен айттым. Бакиевиччи болобу, Атамбаевчи болобу, башка болобу, алдыңкы көз караштагы адамдар чогуу турушубуз керек. Ошондо өнүгөбүз. Анан сен Бакиевиччи болгонсуң, сен мындай болгонсуң деп бир баягы кыргыздын бөлүнмө адатын кыла берсек, анда кетпейбиз. Чоң казатка туура сунуш бердиңиз. Эң негизгиси кан төгүлбөсүн, жегичтерди тынчтык жолу менен гана жок кылыш керек. Талап тоноого, өрттөөгө жол бербегиле. Кудайым силерге жардам берсин. Рахмат, Динара Сапарбаева дейт. Албетте, кан төгүү, муну биз чоң достор, кан төгүү эле болуп, анан бир мамлекетибиз сакталып калса мейли, бир мындай эгерде ошондой чоң жертваларды эме кылып туруп анан бир өнүгүүгө келе турган болсо, аны да баштан өткөрүшүбүз мүмкүн. Бирок биз эгерде азыр бир чоң тополоң чыга турган болсок, анда чоң бир ушул Кыргызстан деген мамлекетибизди жоготуп алышыбыз мүмкүн да. Бизде регионализм, трайбализм абдан күчтүү да, абдан. Мен ошон үчүн айтып жатам, феодалдык, олигархтык мамлекетбиз деп. Ар бир феодалдын аркасында өзүнүн баягындай адамдары бар, элчигенчи бөлүнүп кетишет. Эме болот, баш ийбейбиз, түндүгүбүз башка, түштүгүбүз башка, таласыбыз башка болуп, бир автономиялар болуп, бир эме болуп кетишибиз мүмкүн да. Майда герцоговиналарга баягындай чачырап дегендей. Ошондо накта Кытайдын же болбосо башка бирөөлөрдүн кол алдында калабыз да, достор. Биздин ошонубузду эле күтүп турат чоң бир державалар. Ушуларга влияние эч кимге ишенбешибиз керек, эч кимге. Бардык чоң мамлекеттердин өзүнүн кызыкчылыктары болот экен да. Эми аттарын атабай эле коелу, бүт чоң мамлекеттердин ортосундабыз. Ар биринин өзүнүн жеке кызыкчылыктары бар. Аларга кыргызга окшогон адамдардын, кыргыздан чоң башка адамдардын даже эмеси кызыкпайт да. Бир өзүбүз ынтымакта турушубуз керек, достор. Мондай кылтылдаган заманда этият болушубуз керек. Биз мамлекетибизди жок кылып алабыз, достор. Мен ошол нерсени айтып жатам силерге. Так. Зарлык Амирбеков деген эме Г деген тамганы кылып коюптур. Мен анысына түшүнбөдүм. Гүлай Вася дегениби, мен билбейм аны. Бакыт Байке дейт, ачык акыйкат деп номерин жазыптыр. WhatsApp номер бул канал экен. Кече мен WhatsApp номерине чалдым. Эмне болгон сунушту айтат экен деп. Бирок албады. Кайра дагы өзү чалбады. Керек болсо чалып сүйлөшсүн. Мен да номерлерим бар. Айжана Кожобаева, азаматсыз рахмат. Силердин ар бир сүйлөп эме кылганыңар, пикир жазганыңар мен каналымды алдыга кетирет, лайк басканыңар дагы кетирет. Сүйлөп ушундай коммент жазып койсоңор, бир сөз менен болсо дагы кетет да каналчы. Рахмат сизге, Айжана. Сиздей патриоттор көп болсун. Достор, мен эми кантип патриот болоюн? Мен деген ушинтип өзүм мигрант, өзүмүн арабамы согуп, канча жылдан бери элге бир кызмат кыла албай, баягы күнү бирөө жазыптыр, сен өзүң элге эмне кызмат кылып койдуң деп. Эмне кызмат кылып койдум? Мен азыр блогермин. Эми балким эгерде менин ойлорум, мен өзүм ойлорум өзүмө туура деп ойлойм. Мен баягы өз көз карашым менен өзүмдүн тегирмениме салып туруп чыгарган эмелерди. Ушул ойлорумду элге жеткизип, өнүгөлү деп, алдыңкы күчтөр биригели деп, азырынча кызмат кылгандыгым ошол эле. Мисалы үчүн эми дагы эмне кылып кызмат кылышым мүмкүн? Эми жүргөнбүз ошол мамлекеттик иштерде дагы, эми мактана бердебегиле, ошол айткан жактарына барганбыз, бир артка эме кылынбай буйруктарды аткарганбыз, иши кылып мамлекет